Mo'reke hazır bizning sıraqtın atını жазып alыңыздар. Bu sıraqtın atı kod берүү, кодировка, kod берүү. Кодировка деп аталат, код берүү. Башкача айтканда, бул эмне деген сырак деп сурай турган болсоңор, мына карасаңар, биз бүгүнкү күнгө чейин эң башында эмне кылдык? Эң башында мисалы үчүн айталы буга чейин бир жанагы чогулткан адабияттардын баарын сортировка кылдык, классификация кылып папкаларга бөлдүк. Бир. Экинчиси, ана бөлгөндөн кийин ошол жанагы илимий китеп, илимий макала, диссертация деген ошол папкаларды алып туруп, ичинен базовыйды алып чыктык дагы ошол жерден парафраз менен маалыматтарды алып туруп чогулттук. Бир маалыматты алдык, койдук, ар койгон сайын ссылкаларына түшүрдүк. Парафраз кылдык. Бир. Экинчи. Андан кийин биз жанагындай түз алыштырма кылдык. Түз алыштырма кылуу дегенди көргөздүк. Өткөн сабакта прямое цитирование деп коет. Маалыматты алып, үч сүйлөмдөн тырмакчага алып туруп, коебуз өзүбүзгө. Тияктан алабыз, бир дагы немесин өзгөртпөйбүз, точкасын түрүндө өзгөртпөй ошол бойдон алып туруп, коебуз, ссылканы түшүрөбүз. Ошондой кылдык. Ошондой болгондо силердин колуңарда мындай чачыранды, чачкын, баш аягы жок маалыматтын кусоктору алып, өзгөргөн бир Word документке жыйналды да. Ошол жок дегенде бир 50 барак болду го деп неметсем, мен азыр түшүнгөн жокмун, силер эмне кылбаганыңарды же кылдыңарбы? Ошондой кылып туруп баарын койдуңар. Ошондо чачыранды, айырмасы жок. Бүгө тиги китептен, бүгө бул китептен, анан булар аралашып кетет деп коркуштун кереги эмес. Ар бир маалыматтын ссылкасында бар, кимдики экенчи. Ошону копиялап ала кошо кете берет. Мындай маалыматты алып бияка койдуңбу, тияка койдуңбу, ссылкасы жүрө берет. Мен көрсөткөн боюнча бул ссылка кошо жабыша берет, кете берет. Тияка бияка кете берет, так жоголбойт да. Жанагы бир аз мурун созулуп айтты го, неме деп. Биз көргөзсөк, журналдан андай болбойт, жанагындай квадратный скобка кылгыла деп айтылып атпайбы. Эгер андай кыла турган болсок, анда алар калып калат арт жактачы. Алар алмашып кетет. Эртең күнү бир эки жолу которгондо эле бул маалымат кимдики эле билбей каласың. То, что мен көрсөткөм, мына берекечи оңой. Автоматтык түрдө түшкөн ссылка берүүдө. Бурда деген муну алып туруп, копиялап тияка кой, ошо кошо кете берет ал. Такыр өзү да жоголбойт ал. Кошо куртар кете берет да, ошонусу жакшы. Себеби маалыматтарды дагы тияка бияка жырыштырабыз, оңдоп түзөбүз. Кодировкадачы вообще могу кашасын чыгарабыз. Так, кийинки маселе. Ошондочу мына бүгүнкү күнгө чейин силер жок дегенде бир 5-6 болсо бир 10-15 китепти парафраз кылып, түз алыштырма кылып туруп, маалыматтар алып, коюп, өзүңөргө жыйнаша керек болсо, могу керек, мен муну алдым. Бул керек, муну алдым. Тиги керек, алдым, бул бүт китеп. Экинчи бүт. Ошенткенде бир баш аягы жок, темасы жок, чачыранды болгон эле мындай жабышкан маалыматтар жыйналыш керек болчу. Анан мисалы үчүн бул биринчиси, экинчиси андай ошолорду жана башаламан келген толтура мындай маалыматтар бар да. Ошолордун баардыгына биз кайра ар бир маалыматка код беребиз да, азыр. Код беришибиз керек. Код бергенде окшош коддор чыгып калат. Кийинчи алар чогултабыз, ошо менен анан темалар пайда болот. Мисалы үчүн азыр мен айткан. Азыр муну кандай кыласыз? Муну эми биз көчүрүп алышыбыз керекпи? Чырмекпи? Хорошо. Эң сонунда. Анда биз булар жок деп коелучу пока. Булар жок деп коелу. Чырмек караса, мына моду болду да. Бир. Буга да коеюн. Так. Вставка.
böyle bu vakitlerden işte. Buna karasar başlaydı mınaki. Urmattu kesipteşler bu yok gitti. Mınaki. Çok kolay. Mınaki. Biz aytalım, oradaki malumatı biz parafrasmen alıp geldik. Ana sılkası mon çürgemiz da. Ha? Sılkası çürgemiz oşaldı. Bu şul malumatı biz kimden, qaysi kitapten avtorgim beti qancha ekanini mojada жаздық misal uchun. Misal жаздық deb qo'yildi da. Жазды deb qo'yildi, mojada bar deb qo'yildi. Oshunda bulchu bunu degan andan keyin bul ma'lumotni oldik. Bul del ma'lumot bor ekan, bul del o'sha buniki. Buni kimdan olgansa aslida bor. Qo'sha yuraveradi. Uzilmaydi-da qo'sha. Tegosga qo'sha o'sha yuraveradi da. O'sha ikki ma'lumot bor. Bul qisqasi ma'lumot to'ltiradi. Emitchi biz bunday qilamizda. Mo'l jaqdan da o'sha yerda mo'l yerlarda ham aralash bo'lsa, mo'lada shunday bilmasadimi. Bunday boshlamanchiq bo'lsa, bunday parafras qilganda, bu normada bunu ertang kun bilbey qalamga teg'as, bilbey qalamga yo'q, qandaydan hech qotmash kerak. Qılamda buni har bir narsaga beringiz, bo'ldi o'sha yetishdi bo'ladi. Bunday kadrga berayda, qarangizlar, bundayda. Mo'l ikki yerdancha o'qingizlarcha, bunaki cho'ng aytayın. Bu yerdacha ikki so'z bilan aytgan, uch so'z bilan aytganda ne deb bunga tema qo'ysak bo'ladi. O'qib aytingizlar menga. Dağında 3 sözden aşmasın. 2 söz de 3 söz. Boş gerek. Mojada çıkışın yerde mojada smysl özünden bir odatda mojada malumat. Mana men de qarab chiqdim, çünkü mobilda ekanda. Mana ayirmasi yo'q. Hozir pedagogik kadrlar tayyordi deb berdim. Bir koddu verdim o'sha. Bu kod bilan bu yoqqa chaqdim. Qarag'lar. Biz hurmatli kesipdoshlar. Taqdirda qalas qayra bunaki. Kodirovkani boshladik жаңа. Birinchi olgan parafrazды, bugacha o'qigan bo'lchimiz, o'sha dokumentni ochdik bo'ldi. Birinchi ma'lumot o'sha ekan, o'shiga o'qisak maksimum 2 so'z, 3 so'z bo'lishi kerak, 3 dan oshmash kerak. Bir kod berdik. Bu kod ham ne? Bu ушул жакта чымда өзөк пикир эмне мында, өзөк пикир эмне. Основная идея в двух слов. Эмне экенин айтыш керек. Бияк 3 болуп кетти, максимум 3 максимум болсун да. Pedagogik kadrlar daярдоо дедик. 1 муну жазып алгыла. Так, кийинкиси. Андан кийинкиси. Бул жерде окугула дагы. Ооба. Жо азыр бирок мына түшүнүп алгыла да, бул кандай болуш керек экенчи. Эми бул экинчи текстке келдик. Буга код бергиле. Билим берүү милдеттери жакшы, дагы кандай? Ким кошулат ушуга, ким кошулат мындайчы. Мен могу кошулам дегенде бар бири-бириңерге. Милдеттери дагы кандай деп атам, варианттар. Birinci kod bu. İki variant çıktı. Bilim berүү mилдеттери, ana birinci kod. Buna modu. Kim koşulat diye başka bir variant var mı? Aytkıla ana. Uktağıla, okugula, süylögüle, үйрөнгүлө. Da kadrda 3'e çıkıp ketти da. Mınçak bolboyt da. Жакшы окуп түшүнбөсүңөрбү. Натыйжалары. Милдеттерге чыкты, натыйжалар болуп кетти. Дагы эмне? İdeyaları. Ar kimler argaçka düşünüyor aslında da mojda emne dedim da emne bir ideya var. 5 başka fikir ayttam, anda moreki bu koddu aldım gayrı oşu жерге. Buga da koydum. Mınaki. Ekinci kod ketти. Keyingi tekst. Mınaki. Maksatları dagı süylögüle, okugula, pikir aytkıla, үйрөнгүлө сураныч. Жөнүнө конокко келген жоксуңар да буяка. Тенденциялар.
aytqılar. Yok degende 5-6 kişi pikir aytqılar bunu. Buga mojede negizgi özek pikirim ideyem de oşonu aytqılar. 2 söz menen, 1 söz menen, 3 söz menen gana kayra aytqılar bu. Tendensiyalar. Dağı bağıt. Ne? Хорошо, ekö boldu bağıttan. Dağı kalıptanışı deydi. Dağı bağıtları. 3 kişi bağıtları dedi. Şu anda oşo koddu berdik. Demek özel uşul var eken da. Bilim berүүnün bağıtları dedim. Двоеточие koydum. Men bunu ne kıldım? Жирный kılam. Anten bu kod. Molcun nezik tema bilim berdik üçün BB de öyle koydum. Şu buna buldu gitti. Andan keyin bu malumat. Uşul jer men bunu ilk götüreyim. Nake. Bunu da uzun bolu getirdi da bu böyle tura emas da. Şöyle de biriktirdim. Polni alıyor bir koyup salgan okşayıp da bu kayakta, sılka verdi kayakta. Bu ilimi жатпайт, ilimi ойлонууга, научный мышление, эксперт мышление bu тура келбей калат. Сылкага коюш керек. Bir китептен деген окусаң, кандай ошонун полный баарын алып бияка кое берсең болбойт андай. Ал такырандай болбойт. Так. Караңыздар, мынакей. Ладно, тиги молдар түшүнсү экен, мисалы үчүн. Момдан баштап, мисалы үчүн, бул деталь черлөө экен. Негизи момдерде көп болбойт да. Айтам мына могул жерден, мынакей. Могул жерге келсек, мына могу маалыматтарды ала. Муну да уже келген деп коёбуз да, ссылка болуп келген деп туруп, мынакей. Муга эмне код бересиңер. Можно уруп кайра койсо болот. Можно жаңы табыш керек. Бул жерде жазылып турушу мүмкүн, но бирок балким текст полный окуганда балким башка бир идея бар. Негизи өзөк пикир бул жерде эмне экен, ошону табышыбыз керек. Ким айтты гана берет? Максатыбы. Сон, эң сонунда Б максаты. Двоеточие кылдым. Андай болчу. Бул жерде айтам, могул жерде түрткөн деп коелу. Бул некен? Ыкмалары. Дагы экинчи айтты, дагы кандай? Ыкмалар дедик. Муну ыкмалар деп коелу. Ошо. Бул жерге чейин да. Buradaki жирныйлардан алып салып бизге булардан кереги жок. Биз азыр кадер кылып атабыз да. Бул жерде эмне маалымат бар, эмне идея бар. Билим берүүдөгү көйгөйлөр. Мынакей билим берүүдөгү көйгөйлөр. Кийинки момдай жырный эч качан момдай болбойт, урматтуу келиштештер. Эч качан мынакей. Могул жерден Болотовдончо, могул жерден неме алып турду, түзөк шиктеме кылып турду. Ссылкасы кал жерде мунунчу. Так. Буну Кальней Шишов дейт. Бул жерде не дейт? Урматтуу коллегалар, сүйлөгөндөр. Азыр мына муну ушул көзгөскөн биякта 5 ойлонот да. Кийинкилер муну ойлоно окуй бергиле. Кийинкилер муну ойлоно бергиле, буларны сүйлөгүлө. Процесске катышкыла, аны үйрөнбөйсүңөр. Туура бул сүйлөгөндөрчү. Карап муну бир койбойсуңар, сүйлөп кичинечи. Не бар могул жерде? Идеясы эмне? Компетенциялар dedi misal için. Bilim berүүнүн
компетенциялары деген алды. Бұл эми азыр эми жаңы үйрөнүп атасыңар, бұл не важно, мен бұл оны ушундай азыр планы процессти кандай ооба. Бұл болгону баягы кандай булар үйрөнүп алды эми муну менчи. Андан кийин мынакей кийинкиси сапаты жок, андай болбой калат. Болот пикири болбойт. Бул жакта идеяны бериңиз. Чөткө. Бул жерде жакшы мына. Бул жерде өтө эле аз экен. Аз болсо деле автор ушуну бияка койду да, чынбы? Ошондой кылыш керек. Балким бул да болушу мүмкүн да. Хорошо, эң сонун. Көп талаш керек жоқ, просто үйрөнөтөбүз. Билим берүүнүн сапаты. Всё. Макул. Бизе мындай да кое берели. Себеби ар ким өзүнө кылганда чөткө коесуңар да. Биз болгондо коюш керек экенин үйрөнүп келе жатат. Биде сулган жок, не дейсиз? Жок, мындай болуп атпайбы? Азыр мынакей жаман жер ушул болуп атат. Мага момундай нормальный бир парафраз, ссылкалар коюлган, мага текст келген жок да. Могу балким башка бирөөнүн тексти. Бул башка бирөөнүн тексти балким. Мен каяктан билем булардычы? Бул эки башка жерден келген тексттер деп кабыл алыш керек. Хотя булар маанилери бир. Анда муну алабыз, муну бияка коебуз, кыйынчылыгы жок мынакей. Мынакей. Кийинкиси. Ар бирine мону бүт баарына биз коюп чыгышыбыз керек, бүт баарына. Идеясын эмне коюш керек, ошол. Коюш керек и всё. Кодировка ошол болот. Кана мага айткыла, эмне бул жерде, эмне бар? Мен мындай кылайын сиздерге азыр өтө эле темалар жайылып баратат. Кайра биз баш жагына келейин азыр. Ыкмалдары. Биз деген ана мондор бүткөндөн кийин окшош коддорду бириктиребиз. Демек анда биз шашыштын кереги барбы анда бизге? Шашыштын кереги барбы? Хорошо, компетенциялар, сапаты. Всё, можеңе келди. Кана можеңе эмне беребиз? Мындай кылбайсыңарбы? Мындай кылгачы, буга чейинкилерди мен айтайын, жазып албайсыңарбы? Ар бириңе жазып алгачы мына. Айтайын. Сен ошого карап иш кылышыбыз керек. Өтө эле жайылып бергенде болбойт. Биринчиси, бир тема, шакча жазып алгачы. Билим берүүнү педагог кадрлар даярдоо экен. Кадр даярдоо экен. К даярдоо деп коела. Экинчиси, ББ багыттары, билим берүү багыттары. Ана мындай келеді, желательно ушуларга кошуш керек, ушуларга жакындаштырыш керек. Улам жаңы код берген болбойт. Билим берүү максаттары, ББ максаттары. Кийинкиси. ББ ыкмалары. ББ көйгөйлөрү. ББ компетенциялар. ББ сапаттары. Улам мына жылган сайын колдоңуңуз, айткандардын бирөөнө байланыштырыла, жакынса ошону айткыла, ошону жазалы. Улам жаңыдан ойлоп таап бербейли. Айла келсе жаңыдан кошуш керек. Кана? Бул маалыматта эмне тема? Код. Багыт. Эң сонун. Анда үстүдөгү код кайра келди анда. ББ максаттары. Мындай кылалычы, макул азыр бизе үйрөнүп атасың, аяка талкуулай деп ойлоп, бирок өзүң көргөндө такылашың керек. Мынакей. Кийинкиге келдик. Мынакей. Можедеке. Бул эмне? Жанагы темага жакындаштыргыла болду келишинче. Максаты? Сапаты? Сапатпы?
Sapatında just sapat dep. Sonu. Sapatı. Kiyinki. Mo'ljar. Eng sonu. Köy-köylör. Aha. Bu kriteriyalar alып salalı. Bu hazır çernek bilen alып salsak bolat. Bunday köp bolboş kerek da negizine parafras kılganda. Okey. Mo'ljardan eken? Meniki mi? Sapatı. Sapatı, хорошо, sapatında. Sapatı. Görünür parafras kılganda dağı, sisteme kılganda da aşık geçen şunday da malumatlar gerek, şunday kısa nuska geçe. Geyde boluşu mümkün, saçı Monda da aytalım. Monda boluşu mümkün, bunaki. Monda uzun çoğurak boluşu mümkün, bu ne boluşu mümkün? Aytalım da olsa bunday kadar hoş salalı. Geyde bolatına Monda uzun. Monda çoğu abzat. Bolup. Bu jige ne beresler? Все, sapatını verdim anda. Sapatı. Bunlardan bарын bir жерде бар bulardan bарын жөнө просто башкорт магылбайлы. Misal üçün кейде Монда болот да, парафрастачы. Мынакей. Мына мода болот. Ушундай да келип калышы, бир сөйлөп келип калышы мүмкүн. Ана буга эмне дейсиңер? Сапат бөлүп жакшы кара ошондо. Сапат. Так. Ölçüm anda. Mo'ljarda ne var? Ыкмасы. Жанагы тизмени караган биз ошого жакындайбы? Биз азыр 1, 2, 3, 4, 8 тема, подтема чыгарып бияктанчы 8. Сапат эң сону. Сапат. Болду анда мына ошол жерде бүтүрдүк анда. Мынакей. Буга чейин бүтүрдүк. Убактымдан копиялап алайын. Азыр экен. Эми карагыла. Эмичи мынакей. Мындай кыламда бул экөөнү окшош экен. Бул экөөнү алам дагы мына карт дейин дагы бияктан жаңы борт ачайын дагы бул жактан. Так. Бияка жабыштырайын. Так, кийинки багыттары, максаттары. Багыттары деген боюнча муну карт кылдым, кесип алдым дагы жаңы борт ачтым, ал асты көрүнбөйт, анан мен көрдүм сизге. Багыттарды өзүнчө бортко койдум. Так, максаты, ыкмаларымы, буларды өзүнчө койдум. Мында кесип алдым. Максаты өзүнчө койдум. Ыкмалар экен, муну да өзүнчө койдум. Жаңы борт ачтым, буга дагы бугам өзү кошоп алып атам. Көйгөйлөрү дейт. Көйгөйлөр, буга да жаңы борт ачайын, так. Мынакей. Компетенциялары. Буга да жаңы же бар беле? Сапаты. Сапат бар беле буга чейин? Өзүнчө ачтымбы борт? Açılı ekimiz karabini. Tak, buğa da özünü açıldım hazırlanda. Sapatını özünü borta açtım. Sapatla bu boyunca var, bunu alıp attım. Sapat diye borta koydum anda şu diye çalıştırıp. Tak, maksat var bile bir yaktan buğa çeyin. Ya. Var bolca, bağıtı. Maksatı bundan barkeni. Maksatından iki oldu. Sapatı. Az bir par bolsa bunu kestim. Alıp barıp sapatına makıtı böyle. Sapatından 3 parafraz boldu bu jakta. Köygöylörden bar bolsa ne? Köygöylörden alayın.
Köygöylер bar bolçu naqta, jetkeni. Köygöyden 2 boldu. Tak, sapata var idi, bunu aldık. Geldim, sapatına koydum. Bu da sapat iken, bu da sapat iken, bu da sapat iken. Bitip kaldı onda ya. Bitip kaldı. Şama, bunların barını aldım ben, sapatların barını. Şo, hazırça, buna qaragala. Minti verestetkilerde, hurmatly kollegalar, sizler janağı bazı öýden kitepti polny parafraz kılıp bu jaga koygan bolsaňar. Hazır bu tekstini aldık, bu tekstini aldık. Uşakta bazı öýden büyük parafrazlar medaga gelgen bolsa verestetkile, 01'den gelgen bolsa verestetkile, 01'den 1 kitep, 2 kitep, 10 kitep, 15 kitep makala, dissertatsiya bar gelgen verestetkile bu jaktaça. Balkim 12'den de gelgen gaýsy maglumatlar. Kıskası janagynday bir jagyle kança desem bir 30-40 minimum. Eň az 40-50 daşy. Janagy 02'lerde degençi bolgony balkim 1-2'lerden alasyň bütdi getesin. Kийinki 02'den bir жерden alasyň bütdi getesin. Oşonda az ele bolup katalarça. Kıskası şöntep 40-50'ni oşonda alıp koyduňar bu aýaganday malumatlardan başalanman bir meşogu siyahtı bolup kalyş gerek da. Biroq har bir malumatty getip basan sılkasında turat al. Kaýsy kitepden, kaýsy betinde eken turat alça. Oşunda turat mınaki. Anan bularni alıp turup, anan glавный эмне кыласыз? Har bir malumatка da kod berip çygabız. Bu jerde эмне eken ideя? Maksat eken bilim berүүnү. Bu bolsa köygöylер eken, bu bolsa sapat eken. Büt janagy 150 bet bolşun barını, büt barını erinbey. 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 günge çeyin şaşpay. Kod berip çıgasyňar. Kod bergenden keyin andayna bütdü, şo, kod bermeden kaýra bilseň ana endi oşol okşoş koddory çogultasyňar. Muna biz çogultduk. Gördiňermi? Mınaki. Men sizlere görüngen jok, az men görmesem biroq. Pedagog kadrlar daýardоо degenden ikile maglumat bar eken. Pedagog kadrlar daýardoo ikile maglumat bar eken. Bu demek biýakta degen balkim degen jok degendeler uşunday kişineki parafraz malumatlardan biri 20'sı bolsa kanday bolsun bolat ele da. Bilesizkiler 20 demegende pedagog kadrlar daýardoo boýunça 20 arka sılkadan bar bir jere uşu çoğult kalmak bir dokumentke. Ayakta bu 01'den gelgen malumat bar, tigi 01'den gelgen malumat bar, bu bazıdan gelgenden bar. Köp bar o. Bar uşakta bolup kalmak, çoğult kalmak. Şo bunu sakrant ettim, öçürdüm. Da içinde parafrazdan arka jakta tuş taraptan gelgen malumatlar bir barın teması uşul pedagog kadrlar daýardoo. Da uşul çoğult kalıptır. Sakrant ettim onu teması menen papkaga koydum atayın. Şo bunu öçürdüm. Bunu emne kılam men alp dur hazır degen 1-nji glawanın 3-nji temasına koyup koyam sen üçin. Şo bunu öçürdüm dep koyat. Ta kийинки maksatı. Maksatından buyakta 2 öýlep turat. Maksatından bileçi balki boş gerek bolçu. Bir mындай da maksatı degendeçi. Ha desem. Maksat misal berip öyle goýdum. Bu jerde nüanslar var. Ana surasyna aýtyp berem. Ta kийинкisi ыкмалар. Ыкмалар boýunça bir parafraz turat. Ыкмалар boýunça gördün teksti bir turat özü dokumentde. Biýakta dile şunday. Tigilden, ondan, görüngeniz ыкмалар boýunça büt maglumatlar biýagazy boýunça bari tizilip kalmakda. Birinin ardından biri oşunda tizilip kalmak. Kança? 20 kitepten barken sılkı var eken. Kanday sonun? 20 kitepten 20 sılkı var eken. Kanday sonun? Şo sakrant ettim, ыкмалар dep dur. Bunu öçürdüm. Papkaga sap koydum. Bu ne olmak? Bu возможно 1-nji glawanın 3-4 teması bolmak. Misaly da andan kийинкisi geldi kaýsyga? Köygöylер. Köygöyleriň 2 öýle turat. Bu жерdeçi. Köygöyleriň bolşy mümkin balki. Argaç ketler, tiýaktan biýakan köygöylер çoğup ketip biýakda dagы bir 15-20 köygöy bolmak. Ta, bunu sakrant ettim, papkaga koydum. Bu 1-nji glawanın balki 5-nji temasy bolmak. Öçürdüm bunu. Şo 8-nji. Kompetensiýalar birle tema eken. Kompetensiýalar balki janaňda ele bolmak. Tiýaktan biýaktan çoğup gelmekdir. 10-15'ti. Gene 20-30 bolup ketdi, çaçım, geýertemden.
Bunu sakrant ettim. Şö, bunu aytalım sen misal üçün da birinci kilogram 70 teması oldu. Şö gitti. Ağır birçe birbirine de eğer kompetensiyalar boyunca içinde diyen 15 parafrasla oturan olsa bu deyin bir jakka 3 bet bildirdi, 3-4 bet bildirdi. Ağır bir janağı birinci kilogram azından 8 tema çıktı. Dayardu, bagıttары bilmiyorum, maksatları, ıkmalar, köygöylüyor, kompetensi sapatı. Karasana, bular ağır bir 3 betten bolsa 8'i 24 bet bolotpaydı. Ağır birinde 24 betine ağır birinde sılka var da. Jayındagan sılka var. Mına oşonda ilimi bolot. Oşonda işiңер ilimi bolot. Monda eleçi jaydak eştige sılka berilbеген jayındagan tekst bul bolbot. Bu de jomak emes, tigi ilim emes. Bu ne degen tekstler uşunday? Anda kançadan sen ilim jasana da? Kийинкиси. Bagıttarına büröp eken. Bagıttar uşunday bolуш керек болчу. Тияктан чогулуш керек болчу. Муну өзү чогул сакрат этмектин дагы ошол деле. Ошол жанагындай чачырап деле койдум. Багыттар ирети жок да. Ошону сакрат этем. Birinci kilogramanın 8 teması onu. Ölçüldüm onu. Sakrant ettim. Şö. Görgösken jok mına tabi azı bir ön görgösken. Em mına geldik. En köp da en köp görgösken. Ölçüldü en. Em karagla mına ki. Üyaca Rayım'a çoğun rahmat bizge uşo tekstini berip çevme baran bosuda uşo üstünden uşundep nime olmaç. Geçin şurayı usal üçün. Şunday. Қолданғанға чемною bir қатар қолдануға рұқсат береміз үшін. Так. Көрінді? Не екен бұл жақта? Қайсы екен болады? Сапаты. Көчүргөндө болуп өчүп кетти мына сапаты да мынакей. Эң көп мынакей. Бул жерде ссылкалар бар да, ссылкалар бар. Мунун ар бириндечи ссылки бар мынакей. Ажы сноски. Ар биринде мынакей. Мына бул көрдүңөрбү? Бүт сапаты болгон маалыматтар бар. Мына ушул документке жыйналды. Эске бияка 20 сапат боюнча маалымат бар десетке да. Мына бул болсо мына ссылкасын түшсөң бул Акматовтан келген. Көрдүңөрбү? Misal üçün degan. Tak, kopya. Ekinci. Bul bolsa tak. Ekinci mınaki. Bul bolsa Shermatovdan kelgen ma'lumot. Bul bolsa Bu gayri Akmatovdan kelgen ma'lumot. Kıskası, bunun ar birinde sılka var. Ar birinde parafraz, ar birinde sılka var. Kimden algan bütpa жазылган. Büt bal oşondoy. Görünür oşondoy boluş gerek. Bul degen neme parafraz, bul bolsa janagınday tüz açıklama berүү. Jana üç süйлem. Oşondoy boluşu mumkin. Ayırmасы жок. Bular aralashpayt. Bular aralashıp kete bersin, bari aralashpayt. Себеби кайсы маалымат кимдир астында жазылуу кошо жүрөтлөрдүн баарысы мынакей сапат бүт бар келди. Андан кийин алам эмне кылабыз мынакей? Нога чейин сапат бүт бар сапатына. Мында жазылып сапат көп экен. Мынакей. Так 1 2 3 4. Мынакей. Эми мына мындан айталы сапаты дегенде эле айталы ичинен 20 сапат боюнча маалыматтар парафразо тияктан бияка ардына келип болчу. Баары сону тизилип калды да, карачы кандай сону. Бул өзү бир макала билдирет десеткиле мынакей. Бул жерде бул маалыматты баланчыдан алган ссылкасы турат. Бул да сапат жөнүндө алда баланчыдан алган ссылкасы турат. Бүт бир толук илимий талапка 100%, 200% жооп берет. Көрдүңөрбү? Sonun literatürün abzor, ücretsiz kaldı yaka. Bağır çok yaka gelip kaldı. Büyüttüm buğa. Alıp durup, anotasyasını koygula, girişüsünü koygula, jinti jasqıla, bir janagıday kabinetli makala derhal kaldı. Janagı bilmiyorum bagıttары боюнча
Açığa tiyaptan papka girip durup koymadık. Ayakta özünçe gayret bolup tura bir ilmaklar dayar bolup kaldı özünçe. Ikmanlar dayar bolup kaldı özünçe. Köygöylöri büyük bar dayar bolup kaldı. Adil nemi bulgan niye kıldı buna? Misal için büt barın koyduk mu? Ölçürdük büt barın. Misal için. Anan kalkıp turanan beraber. Papkada kadarın kalkıp turanan kara. Açasın pürüyordu. Kayda açasın da. Açkandan keyin anan. Biz niye kılabız? Nime degan ıkmağa giresin ama жазып hazır. Polarizatsiya degan hazır. Ikmağı koldanız. İki tema koşul жазып hazır. Oşonun barına akırın keletabız hazır. Akırından keletabız. Biz bolsa janagınday çaçırandı parafraz jaynagan 100-200 oşonun bарын biz kod berip алардын окшош коддорду берип, ошо окшош коддор боюнча кайра жыйнап класстарга бөлүп алды, классификацияга бөлүп алды. Всё, эми мынакей билим берүү сапаты деген бүт бар можеде турат азырчы. Эми мына поляризация кылабыз. Поляризация бул уюлдаштыруу деген. Мындайчы? Эми жанагы бир аз мурун айткандайчы, кайсысын биринчи беребиз, кайсын экинчи беребиз деген кетет. Бул жерде мындай болот да. Жазып алдыңар баарыңар даярсыңарбы? Мынакей. Мындай да эмичи? Силер дегенче, бул элестеткиле бул ар кимдин өзгөрдүн темаларына карап турасыңар. Демек ошондой элестеткиле да. Анан мисалы билим берүү сапаты болушу мүмкүн болчу. Бул балким кыргыз тарыхынын ортоңчу кылымы болушу мүмкүн. Бул педагогикада 7-класста деген тема болушу мүмкүн. Любой өзүңөр каалаган ылайык келген теманы ошону коесуңар. Мен силерден суранам, эртең группага салгыла. Ушундай кылып жок-жоктон 3 бара кылып туруп момундай салгыла. Мынакей, меники момундай чыкты, меники мындай чыкты деп кача. Бирөөнү салгыла, чоңураак болгончу баарын кереги жок. Мына меники эң көп чыккан ушул болду. Борт салып койгула, ага карап коңуз, группа карап коелу. Биз карайбыз. Кандай чыгып атат да? Ссылкалар менен койгула. Момундай эле мындай. Башаламан болуш керек. Башаламан. Азыр бул башаламан турат. Кача баары сапат жөнүндө маалыматтар. Эми мына карайбыз да. Ана мындай жанагы ар кимге бул өзгөр темаларды билесиңер дегенде мына окуйсуз. Буну кайра окуш керек булардын баарынча мынакей. Так, могул жерде эмне деп атат? Бул деле сапат, бул деле сапат, бул деле сапат, бул баары сапат жөнүндө маалымат. Кайсысын биринчи кылабыз? Ким айтат? Bir kança жолу бар. Bir kança жолу бар. О ссылкасы барып турайбы, ссылкасы менен карасаңар, ал жакта бирден могул жерде турат да, мисалы үчүн Баланча Баланчаева, Бишкек, ана 1950, 60 бу бул демек баарына мурун жазылыптыр. Ошону анда биринчи койгула. Мисалы үчүнчү. Мынакей, биринчи жолу жана эң көп колдонулган жол ушундай хронологиялык иреттүүлүк деп коет. Ушуну жазып алгыла. Хронологиялык иреттүүлүк. Муну деген морики, бул поляризация деген ыкманы деген жакшы түшүнгүлө. Муну бүт жактын баарында бар. Макаласын ата бар ал жактачы. Мына азыр момундай сапаты боюнча жыйнап койгон толтура маалыматтарды эми кайсысын биринчи кылабыз, кайсысын экинчи кылабыз, андай бири-бирине кантип плавно өткөрөбүз дегенде мынакей биринчи ыкма жөнүндө хронология жактан беребиз. Эң эски маалымат. 1960-жылы билим берүү сапаты жөнүндө Шейшекеев, Баланча жазган болчу. Анын пикири момундай деп айтат. Эң сонун. Андан кийин ким? Андан кийин айталы, мисалы үчүн могул экен. Бул качан жазыптыр? Бул деген айталы, бул 60-жылы болсо, бул деген 80-жылы жазыптыр. Анда муну ушуга алып барабыз. Ал эми Баланчаев ал болсо айтат, билим берүү боюнча мындай дейт.
Andan keyin ireти боюнча эле монтип хронология боюнча жыл боюнча монтип кетиверсиңер улап элечи. Кетип кете бересиңер. Бул хронологиялык иреttүүлүк менен бересиңер. Бирок мындайда буга дегенче уже буларды деген өзүңөр байланыштырасыңар. Мисалы үчүн деген айталмы Болотов бул жердечи билим берүү сапаты 60-жылдарда 50-жылдарда аябагандай төмөн болгон, ал убакта мамлекет билим берүүгө акча бөлгөн эмес деген маалымат берсе, ал эми балким бул жерде кийинки 80-жылдарда чыккан бул китепте болсо, эмне дептир? Ал болсо, ошон күнөсү ал бул маалымат белесе кошосун да. Бул айтат, бул маалыматты берген Скаткин экен бул жерде деп коелу, Скаткин деп. Ал эми Скаткин сыягы 20 жылдан кийинки жазган эмгегинде билим берүүгө мамлекет өнүгүп, көңүл бура баштаганынан улам болсо керек, анын пикири болсо мындай. Да? Ушундай кылып мындай бир биринен секиртип, экинчисине секиртип монтип. Ал эми жосумтуп, жос айтасыңар кийинкиси. Ал эми тиги Баланчаев болсо, бул өкмөттөн каршы чыгат. Өкмөттөн каршы чыгат. Ал болсо 50-жылдарда эле ошо мамлекет билим берүүгө акчаны аяганы көп берип баштаган дейт да, конкреттүү мисалдарды берет. Деп эле монтип бирине бирин сүйдөштүрүп, бири-бирине жармаштырып, ошентип берип кетсеңер болот. Бул хронологиялык иреttүүлүк деп берилет муну. Жазып алыңызбы? Бул биринчиси. Экинчиси. Экинчисинде болот да. Билим берүүнүн сапаты, билим берүүнүн кайсы темаларда барлыгына суратам, педагогдордон суратам да. Билим берүүнүн багыттары, билим берүүнүн максаты, билим берүү ыкмалары, билим берүү көйгөйлөрү, билим берүү компетенциялары. Ушул темалар боюнчачы барлыгына кандай педагогдор кимдер бар мында укмуш? Классиктер, таанымал, Кыргызстан ичинде, сыртында, орус, кыргыз. Макаренко. Макаренко бул бир уюл деп коелу, бир уюл. Макаренко бар. Так, дагы ким бар? Ушинский. Дагы кыргыз жокпу? Мынакей. Жазбай койчу мынакейни. Төртөөнү эле алдым да. Төртчү болсо бирин айтам. Бекбоев десеңерби? Бекбоев жазып коелу. Бекбоев. Бирок мында Макаренконун атын билбейт экен. Ким? ТКМ. К деп коелу мисалы. Муну С деп коелу мисалы да, мен билбейм, мен өзүм педагог эмесмин. К деп коелу. А деп коелу. Бекбоевду ким? Ө деп коелу. Мынакей. Эмечи? Бул эки жерде билим берүү сапат жөнүндө бир ссылка бар экен, бир видео бар экен. Бул бар экен. Ушулардачы сөз буалар болуш керек. Чынбы? Коллегалар? Бул жердечи? Мына бул жерде. Сиз бул жерде билим берүү сапаты жөнүндө жаздыңыз. Мисалы. Жаздыңыз сапат жөнүндө бул башка китептен келген, бул башка китептен. Булардын баарындачы буларда деген демек бул сапаты жөнүндө жазган кимдер бар? Макаренко? Макаренконун возможно Моники Макаренко болуш керек. Мисалы үчүн бул болсо балким Мамбетакуловдук болуш керек. Бул балким тиги Бекбоевдук болуш керек. Бул балким кайрым тиги башка болушу мүмкүн. Тиги билимге башка бирөө болушу, бул башка билимге башка бирөө болушу мүмкүн. Кыскасы, бул эки билим берүү сапатын жазгандан кийин ссылкаларын баарын алдым да. Буларды демек
Eğer buların arasında degen sen Ушинскийлердин ссылкасы жок болсо, Сухомлинский жок болсо, Мамбетовдун жок болсо, sen anda sen talada жүрөсүң да, өзүңдүн темаңды түшүнбөйсүң. Көрүнгөндөн эле бере бергенсиң да. Жана базовый деген сен ушул болуп атпайбы? Демек бул китебиңде балким Макаренко сеники базовый болгон чыгар. Балким Ушинский болгон чыгар. Калгандар 0,1 болушу мүмкүн, 0,1 болушу мүмкүн, 0,1 болушу мүмкүн. Ушуларда ссылкалар бар да булардын баары. Көрдүңбү? Анан ушуга жараша анан уюлдашуу баштайт. Бул жердечи жалпысын айталы, бул жерде ушул пикир, бул пикир мисалы үчүн айталы ким болсо айырмашык бул делечи мындай сынды айтып коет, сын. Бул пикир мисалы мен божомол деп атам да. Жөнөчү. Бул мындай кандайдыр бир билимдердин сапатын сындайт да бул кишичи. Бул бирок сөзсүз же бул же Ушинский, же Сухомлинский, же Мамбетов сыяктуу бул классиктер да. Көрүнгөн эмес буларчы. Муну айткан түшүндүрсөм жокмун, мен билген жокмун да. Бул айталы бул пикирде бул сындайт деп коелу. Так, бул дагы сындайт үчүн. Бул дагы сындайт да. Бул дагы сындайт үчүн. Мисал да сын. Сын. Көрүнгөнбү? Сындайт. Анан айталы бул пикир мындай бир бул кандайдыр бир эмне десек, башкачараак кандай болушу мүмкүн? Бир группа окумуштуулар сындайт. Экинчи группа эмне кылат? Колдойт. Бул пикир колдойт. Кимдикин айырмасы жок. Колдойт. Экинчи да колдойт деп коелу. Экөө колдойт. Дагы кандай болушу мүмкүн? Нейтралдуу көз бар. Нейтралдуу. Аны сындабайт да, колдойт, нейтралдуу, орто. Мынакей. Нейтрал деп коелу. Пикир бул нейтралдуу да. Мынакей. Мисалы, муну пикирин окусак, сындабайт да, кийин колдойт, өзүндө мен орто жердемин дейт экен да. Дагайсы бар. Муну деле каралы. Мисалы деп атам да, укканда жокмун. Бул деле аны деле колдобойт, сындабайт, нейтралдуу. Бул деле жанда нейтралдуу төгүлдү мандачы. Так, ким бар? Баары берилди, баарына бериптир. Эми карагыла. Мынакей. Эми карап, бияктан биз эми эми кайра окшоштор чогултабыз. Сын да кай жерде турат? Муну кесип алдым. Сын жанына алып келдим. Так, монда да сын бар экен. Ошонго чейин муну дагы алып келдим бул жерге. Сындаган үчөөнү бир койдум. Так, колдогондордон экөө колдойт экен. Экөөнү бир койдум кайра мындай. Анан нейтралдан экөө өзүнчө биякта калып калды. Экөө тиге да кошулбайт, буга да кошулбайт бул пикирлер. Кимикен айырмасы жок. Эми карагыла. Мына жерде биринчи парафраздагы бул сын пикир айтат экен. Бул дагы сын пикир айтат экен, контрол болуп деп коелу. Эми карагыла. Ушундай болдубу? Отасаңыз мен урматтуу коллегалар. Эмичи? Эми мынакей. Колду 3 жол 5 жол чапкылам антип. Бир маани эмес айткан турам антип. Чабатыңар да? Угула тапкан. Так. Ошондо карасаңар, сындагандан себияктандачы 15 болушу мүмкүн да. Сындагандан 3 эмес, аякта 7-8 болуп кетиши мүмкүн. Сындагандардан кайра колдогондордон 10 болуп кетиши мүмкүн мисалы үчүн. Көрүң, ар кандай болушу, ушунун баары ушундай бириксе болот. Окшош. Сындагандарды бир чогуу беребиз, элечи. Анан мындай да,
Ana o yerden qarap turupçu. Bol üçöөнөн üç pikirinden авторлорун карайсың. Кимisi эң крупный окумуштуу. Мисалы үчүн ал убакта балдар кепеде окушчу, Айтматовдун биринчи мугарибин китебин карасак ал жакта жанагынтип аты сарайга окушкан, жанагынтип тамдын бетине чийишкен, кыздардын балдардын атын беришкен эмес деген маалыматын берет. Ал эми андан кийин ал эми Б. Исаков болсо, мындай дейчи, ушул эле пикирди колдогон, сындаганда эмне деп сындайт, так, чындап эле өкмөт алыс болгон, согуштан жаңы чыккан, кыйынчылык болгон, экономика начар болгон деп белгилейт. Ал эми тиги айталы, ал болсо айталы ким? Ашимов деп коелу. Ал эми Ашимов болсо ал дагы өзүнүн кайсы бир жеке жүргүзгөн изилдөөлөрүнө таянып, анын пикиринде, Ашимовдун пикиринде, Кыргызстан Москвадан өтө алыс болгон, ал убактарда Москва Кыргызстанды как неме катары, тыл катары колдонгон, өзүнүн СРОсун дастапкы кылгым эле дайындаган бир өлкө катары караган. Демек, экономикалык интерес ал убакта кыйын болчу, жогору болчу, баалуу болчу, билим берүүгө ал убакта эч ким көңүл бурган эмес. Булар боюнча архивдик маалыматтар дагы тастап турат деп белгилейт. Ошентип мен мындай сын пикирлерди жазгандарды бириктирип туруп, мындай өзүнчө бир поляризация кылдым, уюлдаштырдым. Окшош пикирлерди бир негизги пикир, крупный пикирдин тердини чогулттум. Андан кийин бул бүткөндөн кийин кайра эмне кылам мен? Колдогондорду жазам. Ал эми окумуштуулардын экинчи тобу ошол убакта билим берүүнүн колдошот. Атап айтканда, Баланча Баланчаев, бул да чоң болуш керек, крупный болуш керек. Мындай деп, биякта өзүнчө кетет. Нейтралдар өзүнчө кетет. Балким башка да группа чат, ал өзүнчө кетет. Ошентип биз эмне кылабыз? Биз собственно кылып туруп, ушуну менен биз эмне кылабыз? Диссертациянын биринчи, экинчи главасын бүтүрүп салабыз. Суроо барбы? Негизи 20-25 код болсо эле чыга берсин. Анан бирок кайра ошонун баарын кайра чогуу караш керек да бүт. Канча код чыкты, кайсы коддон канча чыкты, ошолордун баарын чогултканда элечи, бир ашып кетсе, биринчи главада бир 7-8, экинчи главада бир 5-6 болушу мүмкүн. Же жалпы 10 болушу мүмкүн. Эми ал маалыматтын чыгышына жараша болот. Анан карап көрүп туруп, анан азыраак код болгондорду кошуп саласыңар. Кошуп саласыңар. Баарынчы. Баарына жалпы эле, мисалы үчүн бир коддон болгондон 5-6 бар, 2 коддон болгон 3-4 бар, 3 коддон болгон 7-8 бар. Алардын баарын биригип туруп, бир тема берип туруп, баарын аягына берип саласыңар. Боло берет. Перефраз кылып аткандачы, сиз бул маалымат мага керекпи, керек эмеспи деп гана карайсыз. Керекпи, ала бересиз. Анан тияктан ойлосоң, аны ойлогон эрте болот. Бул маалымат мага керекпи дейсиң, бул тарых турбайбы, бул жанагы немеси турбайбы, бул тигинси турбайбы, бул мага керек дейсиң, ала бересиңер. Бул бүт жакта болуш керек. Бүт жакта ушул болуш керек. Бул поляризацияны орустар жакшы кылат. Муну көп киши кыла албайт. Көбү жанагындай хронология иреттүүлүк менен берип коюшат. Мындай
мындай окшошторун мындай тизип эле мынтанан берип коюшат да. Негизи литературный обзордо основной неме кетет. Хронология ийгиликтүүлүк кетет. А бул поляризация болсо жана ичинде кетет. Биринчи главанын бир тема, экинчи тема ошолордо кетет да. Жанагы коддордо бүгүн мына код коюп атпы? Бул код кою деген качан болду? Ушуну унутпагыла да. Бул деген силер деген илимий ишкердин тиешелүү болгон жана китептердин баарын чогултуп, баарын парафраз кылып бүтүргөндөн кийин анан баштайсыңар. Жарым бүтүрүп коюп буну кыла берейин, дагы кылам эме болот го, бирок бул не приветствуется. Парафраз кылуу, чогултуу, анан кайра аларга көптөр büyük чогултуп бул деген биринчи глава, анан экинчи глава ашып кетсе, ошолукка чейин гана келет. Буларды эч качан 3 грамм дагы жоолобойт. Мен 3 айткан жокмун да. Кайсысын айттым, айткылачы. 3 глава койбос деп айттым бул жагы. 3 глава бул. Жок, барып жеге 3 глава эмес. Ошол жагда 3 дегенде тоже мындай неме болуп калышы мүмкүн да. Акыркы глава деп айтыш керек. Акыркы глава ошол эмпирикалык изилдөөнүн жыйынтыгы болуш керек. Себеби кээ бир изилдөөлөр 4 глава болуп калат, кээ бирде 5 болот. Ошондо 5 болсо да 5-инчиси эмпирикалык изилдөө болот. Негизи стандарт 3 болуш керек. Бүгүн обещать эткен секретти айтайын, Мынакей карасаңар. Мисалы үчүн бул жердечи бул текстти көрүнүп атат силерге. Мынакей монту алдыңарда, мына ушуну унутпагыла, бул эң керектүү. Ушул текстти мисалы үчүн алдыңардагы бул деген эмне? Бул жана парафраз боюнча эле келген боюнча турат деп койгула да. Пока неме кире элек, мынтип поляризация боло элек, хронология отуруп элек, главный башка мындай кол бүтүндөр жайышып байланыша элек эч ким мененчи. Ушул бойдон келип турат деп койгула. Ушуну копиялап аласыңар, копировать деп турупчу. Андан кийин так муну жабайын. Мен силерге так немени ачайын, Google açtım, görünüyordu. Так. ChatGPT'ni açayım. Yok, ChatGPT emez. Doymaz açıyorum ben. Ben Gemini'ni açayım. Gemini açıldı sizlerge. Neyse. Ben göründüm. Mınaki. Gemini'ni açtım. Gemini'ni açtım dağı. Ana bulacak'a. Mınaki. Janagı ma'lumotni biraz sığan. Ошону алып келип жака жабыштырдым. Көрүнүп атабы? Так. Жабыштырдым. Ана башына келдим могу жергечи. Жака жазайын эме деп, урматтуу досум деп коелу, досум. Мен сага азыр аздан маалыматтарды салып турам. Сен аларды human written context. Hangisi bilgender var mı arаңарда? Kılıp özgört jana iyi detektordon кармалбагыдай кылып кайра жаз. Грамматикалык
orfografiялык жана стилистикалык катарларын оңдо дедим. Буга айтып өчө койдум. Тырмакчаны ачтым. Жана тияктагы жана парафраз алып келип жака койдум да. Мындай кылдым. Анан всё. Бул жердечи грамматика дейт ама англисче human written context деген ким котопот кыргызча? Адам жазгандай кылып. Адам жазгандай кылып жаз. Анан и детекторго кармалбасын, кармалбагыдай и детекторго жана плагиатка дейди. Кармалбагыдай кылып кайра жаз дедим. Текстти жөнөттүм. Бул мага жазып берет. Мына бул текстти алып туруп, мына качан ожеге чейинби копиялап алып туруп, жана ажанга апарып коесуңар. Бүттү. Ушун менен силер жанагындай азыр деген вестниктерге берип атасыздар макалаңарды. Вестникке берип атасыздар журналдарга. Баланча университет жартысына берип атасыңар. Ошолар сразу да ийге салат. Ийге жазылганбы деп. Ошондо Gemini'nin ушул жагын колдонуп текстиңерди. Бүткөндөн кийин делечи. Анча жанагындай ийни колдонулат кээ бир жерлеринде, чынбы? Макала жазганда. Бүгүн эле ким мага жөнөттү? Бүгүн ким жөнөттү деп бирөөгө жөнөттүңөрбү? Барыңар. Анда сиз жөнөттүңүз, Сиз жөнөттүңүз, ошолордун жазгандан кийин алып туруп, мына кичинекей эле кусок. Баары салган болбойт. Мындай эле чоңураак салып туруп, мына салып туруп. Мына ушуну сен кайра жазып бер. Human written context болсун. И детекторго кармалбасын. Плагиаттан чыкпасын деп жазып туруп, ушундап жазып бер, аны алып кайра коесуңар. Ошондой кылып туруп, мына макалаңарды жарыштарга берип көргүлө. Түзөткөндө ушуну карадык, үйрөндүк, көрдүк. Анан берсек, ийден чыккан жок. Болбосо макала полный иймен жазылган болчу. Бирок жанагындай бүгүн араңарда отурса керек, кимдер бар? Руслан мырза бар. КТР. Руслан агай. Сүйүтайым барбы? Анан Руслан мырза бияктаки Сүйүтайым барбы, биякта жокпу? Сүйүтайымды алар менен чогулушкан ал макалада кабыл алынды. Айнур ай бияктасызбы? Промптты жакшы деңгээлде жазып туруп, макалаңардын баарын ушун менен жазасыңар дагы, кайра жазып бүткөндөн баары бүткөндөн кийин анан кайра ушуну human written context кылгыла, и детектор армаларында деп жазып кайрсасаң. Маринский орусча берди го. 0,2 фактор. 0,3 фактор, 0,3. Итак, фактор 0,3. Болуш керек, по-моему. Коюш керек, ар бир. Коюш керек. Жанагы жерде мен жазбадымбы? Азыр мен сага азырдан салып турам деп жазбадымбы? Экисин салып тур деп ачпасаң, уну кылып бере берет. Салып бере, кайра жазып отурбайсың анча. Кылып берет. Ошондо мына аккуратно болот, шашпайсыңар. Анан бирокчу албетте эң колдонгула. Бирок эми анан бирок бир нерсени эске алгыла. Макалалардын баары мынтип жазганын өзү туура эмес болот. Жанагы немелер барго, биздин соцопрос бар эмеспи? Ошол соцопрос, интервьюңар болсо, ошолордун данныйларын алып туруп, ошону коюп туруп, ошонун негизинде жазсаңар, бул мындай гумандуураак болот да. Анан эч нерсе жок эле бүт эле шатыратып, бош бир теманы жаздырсаңар, biraz uyartarak болуп аны эске алгыла. Эми менде ошо бир-эки эле китебим бар, анан ал бир аз анча-мынча эмеде бош, анан кийин биринчи келсе мен берип коем, айырмасы жок.
Başka soruңuzlar barmı dagı? Eger soruňuz jok bolsa, soruňuzlar jok bolsa, hormatly jagaylar, soruňuzlar jok bola turgan bolsa, bir neseni aýtyp goýaň sizlerge. Bir neseni aýtyp goýaýyn. Uşul iş menençe, uşul sabak menen sizlerdi dissertasiyaňyzlardan birinçi, ekinçi glavazy bütdi degendi bildiredi. Teorik jakdan bütdi. Endi gelip bolsa biz bütbany ötküp sabak katary. Aýtdyk, kaç yer жазылбай kaldy. Жазылdy bütbany aýtdyk. Uşuna çeyin birinçi, ekinçi glavanyň büt sabaklarını men sizlerge uşa berdim. Emi keyinki sabaklarda 3-nji glavaga geçişimiz gerek. Bu çoň iş bolot. Doýuşynda ilim iş жазууny bir çoň siklga bütdi. Şunatarslarmı? Aýbay çoň sikly bütdi. Teoriýasy polny berdim men sizlerge. Emi keyinki sabak eger bul ilim işke baýlanşykly bola turgan bolsa, keyinkisi fokus bolboýça. Al sabakda büt polnosy 3-nji glavaga gana fokus bolot. Al özünçe bir çoň kızıklı iş, ubagynda kızık göresiňiz. Bunday bayağı işleňizler sözsüz türde maga jönötküle gruppaga salgyla erteň. Jananda parafras kılıp jananda kod belgeden salgyla. Sunaç gruppaga kaça 5 kişi salgyla biz göreli. Tura emesmi? Makul mu? Makul. Yaxşı sağolunuzlar.